Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Kayırlı geç. Bugünkü temamız Bişkek mэриясындағы жағдай бойынша болады. Азыр biraz qoşulsa теманын өзөгүнө өтөлү. Баракчаны бөлүшүңүздөр. Шаар тургундары көрсүн. Мэриянын кызматкерлери көрсүн. Алейкум ассалам. Нурлан Жунусов деп. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Махаббат Айдаралиева. Улук саламатсыңбы деп. Саламатсызбы? Кайырлуу түн. Чоң рахмат. Саламатчылык. Нурлан Жунусов красавчик болуп. Рахмат Нурламек. Урматтуу достор, баракчаны бөлүшүңүздөр. Группаларга баракчаңыздардан биздин шаар тургундары дагы ушул Facebook ааламында отурган мекендештерибиз көрсүн. Ел калайм дейт. Чоң рахмат. Алейкум ассалам. Кытмаган орозуңар кабыл болсун дейт. Чоң рахмат, бирге болсун. Чоң рахмат. Мен 11:00 деп койгон болчумун да, 23:00 деп жазбаптырбыз, кечирим сурайм. Бүгүнкү темабыз, урматтуу туугандар, мэрия, Бишкек мэриясы. Ассаламу алейкум, Даниядан чоң салам, орозуң кабыл болсун дейт. Бакпатыңыздык болду ишиңизде. Чоң рахмат. Тиги жолу сен баштасаң, пробкада күндө изилип бермекскай иштеди. Улукбек. Ассаламу алейкум досум. Ва алейкум ассалам. Чоң рахмат досум. Бүгүнкү темабыз Бишкек шаарынын мэриясы. Теманын өзөгүнө өтө берейин, урматтуу достор. Баракчаны бөлүшкөндү унутпаңыздар. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой, биз кечээ күнү Бишкек шаарындагы жол тыгындары жөнүндө берүү чыгардык. Бишкектин пробка жолдору шаардын шалаакы чоңдору депчи. Анан көргөн чыгарсыздар,
Анан бир аз талкуу да болуп атат. Ошол боюнча биз түз эфирге чыгып бир маалымат берип коеюн деп турам да. Негизинен биринчи токтоло турган багытыбыз бул Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы. Мына ушундан чүрегенде эле баштай берейин. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы өзүңүздөр көргөндөй кечээден бери көйгөйгө туура эмес реакция кылып атат да. Мэрия мындайча айтканда ошол басма сөз кызматы аркылуу көйгөйгө тескери реакция жасашты да. Бул туура эмес да. Иштейм деген шаар бийлиги мындай көйгөйгө туура мындай бир кадам кылышы керек. Көйгөйдү чечүү үчүн туура кадамдарды жасаш керек да. Бирок тескерисинче мындай кадам болбоду. Мен уят карганы чыгып атам да түз эфиргечи. Эмне себептен? Анткени урматтуу достор, жаңылбасам 1 жыл мурда Бишкек жалпы эле ушул Кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети, анын төрагасы Акылбек Жапаров жаңылбасам буйрук чыгарган. Ал буйругу мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер социалдык баракчаларына аркылуу ар бир жагдайга комментарий жазып, ар бир маселеге пикирин билдирип, мындай алек болбоого чакырган мындай бир чакыруусу жарыяланбады беле? Эсиңиздерде болуш керек. Кабмин ошондой чакырык жасаган. То есть бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын кызматкерлери интернетке кирип алып, социалдык баракчаларга кирип алып, өзүнүн мындай бир пикирин билдирип, ар нерсеге комментарий бере бербегиле. Ишиңер менен алек болгула деген өңүттө жаңылбасам буйрук чыгарган да. Мындай өкмөттүн саясатын, позициясын түшүндүргөн да. Эми сиздерге факты менен көрсөтөлү. Мына мен кече келди. Мэриянын басма сөз кызматы урматтуу кесиптештер дейт. Блогердин материалына чыкты, биз ответ бердик. Эми өтүнүч мэрияны поддержка кылгыла деп чакырык жасап атат. Бул чакырык мэрдин өзүнүн катышуусунда WhatsApp группа бар да. Ал WhatsApp группада мэр отурат, бүт акимдер, муниципалдык кызматтын жетекчилери жана замдары. И ошол учурда Назгүл Жаңгырчиева деген басма сөз кызматынын башчысы отурат. Анан ошол жака ушул СМС барат. Анан ошол жерден муниципалдык кызматтын башчыларына бүт команда кетет. Анан өзүңүздөр билесиздер, ар бир муниципалдык кызматтын өзүнүн группасы бар. Акимдин, тазалыктын, БСПнын, Думинин, жалпы эле ушул мэриянын составындагы ошо курамындагы WhatsApp группаларга. Анан муну мен эмнени айткым келип атат да, эмнеге ушул Кабминдин саясатына каршы чакырык жасап, муниципалдык мамлекеттик кызматкерлерди мыйзамсыздыкка чакырып атасыңар, урматтуу мэриянын басма сөз кызматы. Эмне үчүн силер Кыргыз өкмөтүнүн талаптарына каршы иш жасап атасыңар? Эмнеге ушул жакта так даана
чакырык жасап, Кабмин айтып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ар нерсеге чыгып комментарий жазып, алек болбой өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла деген багыттачы. Анан мэриянын басма сөз кызматы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин функциясында көрсөтүлбөгөн ишти жүктөп, ситуацияны Улукбекти жамандаганга, Улукбекти жаман көргөзүүгө, Улукбекке ответ берүүгө чакырык жасап атасыңар да. Бул уят да. Көйгөйгө силер туура реакция кылсаңар деп чакырык жасайт элек да. Биз силерди мэрияны барып, ой мэрия силер күнөөлүүсүңөр деп барган жокпуз да. Биз силерге көйгөйдү көтөрүп барып атабыз. Жарандардын, биздин айдоочулардын кайрылууларын, алардын күндөгү ушул эрте менен кечинде күнү бою ушул жол тыгындарындагы мученияларын, бул жердеги пикирлерин силерге биз алып бардык. Айлап жылдап жаткан ошол долбооруңардын чабал иш кетип аткандыктан, шаардыктарды езип бүткөндүгүңөрдөн биз силерге ошого кандай реакция кыласыңар, кантип көзөмөлдөп маселени кантип чечесиңер деген көйгөйдү биз алып бардык. Ушундай көйгөй болуп атат. Бишкек шаарында шаар айдоочуларга ушундай жагдай түзүлүп атат. Ушуну кантип чечесиңер деп силерге биз тескерисинче көйгөйдү алып бардык. Силер ситуацияны саясатташтырып, ошол басма сөз кызматы айтып аткандай манипуляция кылып, көйгөйдү башка жака бургуңар келип, бизден кынтык издеп, ушу менен алек болуп атасыңар да. Бул урматтуу мэрия, силерде ушундай саясатты, силерде басма сөз кызматы, коомчулук менен байланыш кызматы көйгөйгө, жарандардын кайрылууларына ушундай реакция кылып отурса, анда силер каяктагы өнүгүү, каяктагы шаардагы бир мындай жакшы көрүнүштөргө бет аласыңар. Мен түшүнбөй атам ушул жагдайдычы. Анан биз так айтып атабыз берүүбүздө. Так айтып атабыз. Эмне деп айтып атабыз? Бул инфраструктура шаардын өнүгүүсүнө абдан керек нерсе. Абдан жакшы көрүнүш, абдан жакшы иш. Биз ошол канализация түтүктөрү жаңыланып, шаар тургундарына ыңгайлуулук жаралса, бул абдан мындай алкышка татырлык иш деп атабыз. Бирок ошол эле учурда конкреттүү айтканда, ошол Фучка менен пригородный жактан чыккандагы жанагы аралыкты эмне үчүн 2 ай силер жүргүзүп атасыңар? Эл аралык маанидеги жол болсо ал жер. Кыргызстанга дүйнөнүн чар тарабынан туристтер келет. Кыргызстандын ички каттамдары бар. Күнүнө канча рейс Ош Бишкекке каттап атат. Жарандар аэропорттон кечигип калган жагдайларын, ошол жол тыгынын айынан бир катар адамдар кыйналып аткандыгынын акыбалын эсептеп, контролду күчөтүшүңөр керек деген жагдайды биз айткыбыз келип барган. Мына ушул нерсени силерге жеткизгибиз келген. Силер көйгөйгө туура реакция кылбадыңар. Бунуңар абдан уят нерсе. Кыргызстандын кала борборундагы мэриянын көйгөйгө карата жасап аткан реакциясы бул уят нерсе да. Мына ушул нерсе мындай бизге мындай бир кыжырланууну тудуруп атат да. Анан
Жагдайды ушул мисалы жакшы чечүүгө, маселени тездетүүгө болуп аткан чечимиңерди айтып, шаардыктарга ыңгайлуулук түзүп бергиле деген нерсенин эмнеси жаман? Эмнеси жаман болуп атат да, биз көтөргөн жагдайда эмне жакпай атат силерге? Анан бул жерде чынын айтканда биз ошол силердин убактыңарга түшүнбөй атабыз да. Ооба, мыйзамда көрсөтүлгөн, силердин жообуңарды да билебиз, билип барганбыз. Силер айтасыңар, эмне үчүн ушунтип бүтпөй атат деген сурообузга айтып атасыңар. Ооба, биз аракет кылып атабыз, ушундай кылып атабыз. Бирок кечирип коюңуз, бизде мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт бар. Ошол мөөнөтүбүздүн бүтүшүнө биз даяр кылып бүтүрүп беребиз деп силер мөөнөткө шылтайсыңар да. Биз силерге юридикалык претензиябыз жок. Анткени мыйзам силер тарапта. Мыйзам силер тарапка ыңгайлуу жазылган. Ошон үчүн силер мыйзамга такайсыңар дагы бизге айтасыңар, ооба, бизде мөөнөтүбүз бар, кечирип коюңуз, ошол мөөнөттүн аягында бүтүрөбүз деп коесуңар. Бирок биз силерге моралдык жактан ошол мыйзам элге ыңгайсыздык болуп аткандыгын түшүндүргүбүз келип барганбыз. Ошол көйгөйдү жеткизгени барганбыз. Анан айтып атабыз ошол жерде. Мисалы, логикалык мисал менен түшүндүрөлү да. Bir автоунаадан 10 тонна алманы түшүрүүдө, мисалы үчүн бир киши менен түшүрсөң, ошол эле акчаны бересиң, ошол эле объем, силер объемго карата төлөйбүз деп атасыңар, күнүнө төлөбөйбүз, иштин бүтүшүнө деп атасыңар, объемуна карата төлөйбүз. Анда ошол логикалык мисал менен bir автоунаадан 10 тоннаны bir киши түшүрсө дагы ошол акчаны бересиңер, 10 киши түшүрсө дагы ошол эле акчаны бересиңер. Мэрия. Ошону айтып атабыз биз. Bir киши түшүрсө аны 10 күндө түшүрөт, 10 киши түшүрсө аны 2 саатта түшүрөт. Биз ушул нерсени айткыбыз келип атат силерге. Эмнеге ошол жерде объемуна карата, иштин объемуна карата ошол подрядчик компанияларга беш кишини коюп атасыңар. Мына ошону 100 киши иштей турган жерге 100 кишини коюп койдургула компанияга айтып, ошол акчаны берип аткандан кийин 5 техника иштей турган жерде силер 1 техниканы коюп атасыңар. Мына ушул нерсени кылсаңар, биз мейли түндө иштебей эле койгула, түндө көзүбүз көрбөйт деп атасыңар. Күндүз ошону талап кылып 1 техника эмес, 5 техниканы иштеткиле. Bir kişi emес, 10, 20, 100 kişini istetkile. Mına ошондо иш алдына кетеби, мына ошондо иш тез бүтөбү? Мына ошондо шаардыктар силерди алкып, батасын мындай бир каргап шилеп, сөгүп сакпайт эле да. Мына ошол нерсени айткыбыз келип атат силерге. Биз ушул жагдайды силерден мындай бир туура реакция кылып, туура маселени чечип кете турган жагдайын күтүп үмүт кылып барсак, тескерисинче, теңирден тескери өзүңөрдүн туура эмес реакцияларыңарды жасап жатасыңар да.
Ошондуктан биз айтабыз, бул жагдайда туура маселеге реакция кылышыңар керек эле. Бирок дагы бир жолу кайталайм, иштейм, оңолом, шаар тургундарына жакшы шарт түзөм деген шаар бийлиги маселеге туура реакция кылат. Силер бизге маселеге көйгөйгө туура эмес реакция кылып, мына ушундай жолду тандап алсаңар, биз эч качан токтоп калбайбыз. Биз көйгөйлөрдү көтөргөнүбүз көтөргөн. Маселелерди силерге кабыргасынан койгонго койгон. Армияңарды, ботторуңар менен бизге карата атака кылуу менен маселени жаба албайсыңар. Көйгөйдү чече албайсыңар. Ошон үчүн урматтуу Бишкек шаарынын мэриясынын кадр саясатын жүргүзүп аткан жетекчилери, басма сөз кызматы бул жерде жогоруда белгилегендей министрлер кабинетинин буйругуна каршы муниципалдык кызматкерлерди чакырып атат. Ар бир предприятияга, ар бир акимиятка СМС келип атат. Улукбекке ответти бергиле, мэрияны колдогула депчи. Бул кантип болсун да? Бул кандай? Мына ушул жагдай менен бул Кыргыз өкмөтүнө карата каршы иш аракет. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди мыйзамсыздыкка чакыруу. Маселени ошол көйгөйдү өзү айткандай манипуляция кылып башка жака буруу. Ошондуктан биз айткыбыз келет, бул жагдайда Бишкек мэриясы туура өзүнүн аракетин жасашы керек. Бүгүн мен билдим, бардык ошол мэриянын ичиндеги акимияттагы предприятия, мекемелердин баарында пресс-службаларды командовать этип аткан ошол мэриянын пресс кызматынын башчысы. Жат десе жатат экен, өл десе өлөт экен. Анан таламайга, анан кээ бир мен тааныган, кээ бир акчага иштеп жүргөн журналисттер бүгүнкү күндө мага каршы ушундай чабуул кылып атат, ар нерсени жазып. Бирок биз мындай сынга, мындай бизди жаманатты кылууга кылган аракетиңер менен токтото албайсыңар. Биз көйгөйдү көтөргөндүгүбүз көтөргөн, маселени кабыргадан койгондугубуз койгон. Силер оңолом десеңер, силер шаарыбызда шаардыктарга бир жакшылык кылам десеңер, маселеге туура реакция кылгыла. Бул сөзүм ушул мэрге багытталат. Кол астыңыздагы ошол басма сөз кызматынын саясатын, коомчулукка кылып жаткан медиа багыттагы кызматыңарды анализдеп, талдап, туура алып кетишиңерди каалайбыз. Силер жанагындай көйгөйгө, маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдурбай, башкага бурдуруп, башкача жол менен биз бул ситуациядан чыгабыз деп ойлобогула. Бул жагдайда биз шаардагы, шаар тургундарынын жагдайларын дагы далай жолу көрүшөбүз, дагы далай жолу силерге алып барабыз. Ошолордун баарысына ушинтпей, тескерисинче туура реакция кылып, туура иш жасагыла. Бүгүн боттордун армиясын чогултуп алып, же ушундай бир туура эмес саясатты токтотуп, мэрия шаардыктардын кызматын кылышы керек.
шаардыктарга жасап аткан ишиңер буну силер док кылбагыла элге. Милдеттүү түрдө кылышыңар керек. Милдеттүү түрдө ошону жасайсыңар. Анткени налог төлөөчүлөр менен шаар тургундарынан түшүп аткан каражаттардын эсебинен айлык алып буюрса шаардагы ушул жаралып жаткан көйгөйлөрдү түз эле силерге алып барабыз эми. Маселелерди туура реакция кылуу менен чечкиле. Ошол 9 ай мөөнөт дегенди унутуп, 9 ай мөөнөт дегенди оозуңарга мындай бир жаттап албай, коомчулукка тездик менен ошол мөөнөтүңөрдү кыскартып, талапты катуу коюп, подрядчик компанияларга акчаны берип аткандан кийин мөөнөттөрүн кыскарттырып, жакшы контролдоп, айлап жылдап жаткызбай казып коюп, ошолорду бат-баттан бүтүргүлө. Биз ошол нерсени силерге жеткизгибиз келген. Мына ушул нерсени айткыбыз келген. Бул шаардыктардын бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселеси ушул. Мына кечээ биз ушул мэрия боюнча материал чыгаргандан кийин миңдеген шаардыктардан миңдеген каттар келип атат. Ошол бар болуңуздар, урматтуу достор. Мына шаардагы дал ошол жоопкерчиликти алып аткан, тендерден уткан подрядчик компаниялар мөөнөтүнөн эрте шаардыктарга ошол иштерин батыраак бүтүрсө. Бейпил түн, жакшы туруңуздар достор. Бул жактагы комментарийларга бираз окуп коеюн. Туура пробкадан машина таштап жөө баскым келет дейт. Колдо өзү иштей берген сабайлаңыз, бирок булардын баарынын мүмкүн болот дейт. Көйгөйлөр боюнча мессенджерден жооп жазып коюшу дейт. Буюрса, аябай көп кат жазуу, чалуу болуп атат достор. Баарына жетишип жооп бере албай атам.
Буюрса дагы жаңы чыгарылыштар болот достор. Шаарыбыздын шаар тургундарына жасалып аткан шаар бийлигинин жасап жаткан иштерин ачык, кооздугу жок, реалдуу буюрса көрсөтүп, чагылдырып, көйгөйлөрдү мэрияга көтөрүп бара беребиз буюрса. Шаардагы жагдайлар боюнча шаар бийлигине болгон көйгөйдү буюрса чечтирүү үчүн алып барабыз. Улукбек Жогорку Кеңешке депутат болуп барышым керек болуп калды. Эл колдойт дейт. Ушул бүгүн ушу сунуштап жазгандар, жеке кат жазып, кандидатураны койбойсуңбу деген суроолорго бир жооп берип коеюн. Урматтуу мекендештер, мен азыр эч кандай Жогорку Кеңешке баруу жөнүндө, депутат болуу жөнүндө менде эч кандай ой жок. Эч бир азыр максатым да жок. Бир жерге байлангым келбейт. Буюрса, жалпы Кыргызстандын, жалпы аймактардагы, жалпы өлкөбүздө болуп аткан мыйзамсыз, адилетсиз жагдайлар, ошол кыйынчылыкка дуушар болгон, көйгөйгө дуушар болгон бечаралардын жанына барууга максат кылганбыз. Кайсы жерде эл кыйналып атса, кайсыл жерде адилеттүүлүк таппай аткан болсо, буюрса биз анын баарын коомдук мейкиндикке алып чыгып, мамлекеттин жогорку эшелонунда турган инсандарга жеткизүүгө буюрса аракетибизди кыла беребиз. Депутат болуп азыр бизде андай ой, максат жок. Депутатсыз эле буюрса кызмат кыла беребиз. Бейпүл түн, барыңыздар, жакшы сааңыздар.